Эгерде биз эсептеп көрсөк, жанагы бизде көп маселелер көтөрүлүп атат. Азыркы эл арабызда мына Казакстандын көмүрү кирет экен, анан Казакстандын кара кече көмүрүн киргизбейт экен деп. Биз андан андай ушактардан алыспыз, мындайча айтканда. Ал жөнүндө бизде мэрия менен өзүңөр билесиңер комиссия бар, ошо жөнүндө сөздөр болгон. Биз быйылкы жылы кантип ошол смогтон айрылабыз деген. Ошол жерде ар бир специалист предложенияларын кылган. Ошол предложениялар ушул Казакстандын көмүрүн кийрисе калориясы чоң. Эмне себептен биз ошону кийрибейбиз деген. Бизге болгону 30-35% биздин колдонуубуздун көмүр кирет. Бул калк боюнча айтып атам мен, калкка калганын баарын кыргыз көмүрү кирет. Бүгүнкү күндө кыргыз көмүрдүн иштери өзү толук жүрүп атат. Азыркы күндө 105 000 тонна көмүр ачылып, бүгүнкү күндө көмүр Бишкекке дагы жана Чүйрөн, Талас областына, Искөл областына, Нарын областына ташылып жатат. Мына биз кечээ эле барып келдик өзүбүз ошол өз көзүбүз менен күбө болуп силерге информация берип атам.